бейишенин таманда деп айтылат кыргыз элинде. Жашоосунда кандай гана кыйынчылыктарды баштан кечирбесин туруштук берип, эртеңки күндөн үмүт артып, баласы үчүн жанын да аябаган энелердин эмгеги канчалык экендиги айтпаса да белгилүү. Анткени менин Кыргызстанда, айрыкча Бишкек шаарында көптөгөн энелердин көйгөйү турак жайга болгон муктаждык жана жумушсуздук болуп жаткандыгы жашыруун эмес. 71 жаштамын, үмүтүм ушу менден кийинки ушу неберем, кызым иштебейт, ооруп иштебейт. Ушулардын келечектеги өмүрлөрү кандай өмүрдө калат деген коркунуч менен күндү түнү мен ошол сезимде уктап таң атырам. Ойгонгондо эле Берметтен телефон чалып, күнүгө кээде тажабай жооп берет, ошонусуга жооп берет. Ошонун бир күлүп бизге жылмайып тартылдап болгондо эле бизди дарылап коет да, ошол үмүт менен жашап келип атабыз. Рыскелди кайрымдуулук фондуна баш багып киргендердин көбүнчөсү майда-барат тиричилик кылып, кол өнөрчүлүк менен алектенишип, азыр көптөр киреше табуу аракетинде. Эгерде фонддун иши өркүндөп кетсе, туруктуу жумуш орду менен камсыз болуу тилектешет айрым апалар. Эми ушундай буюмдардын баарын жасап турсаң, берсең бирөөнүн көңүлүн алат экенсиң, сатсаң пул болот экен, үйрөнсөң өнөр болот экен, өзүң каалаганыңды тигип алсаң жакшы экен да. Ушинтип Бермет дагы эми мындай аябай аракети көп, ошо бир этажда үй салып, анан силерге ишкана ачып берип, анан машина алып беребиз деп ушинтишет. Анан мен ушуга сүйөнүп дайыма ушу сөзү ишке ашып, мына азыр эми биз узактан күткөн ушу Садыр Нуркожоевич аябай биздин бактыбызга жакшы жетекчи болуп келди деп аябай биз сүйүнөбүз, колдойбуз керек болсо. Бирок Садыр Нуркожоевичтин да колдоосу бизге да керек болуп турат. Буларды колго алсак дегенбиз да, туш кийиздерди, мондай карасаңыздар сонун нерселер, кандай сонун нерселер бар. Каттама курактын эле канчасы бар. Анан көйнөк, улуттук көйнөктөрдү ушуларды ишке киргизип, биздин жанагы жалгыз бой энелерибизди мындай немеси колунан келген, бирок мүмкүнчүлүгү аз да бизде келиндер бар. Аларды аябай кол иштери жакшы. Ошолорду жумушка тартып, өздөрүнө айлык чыгартып, анан буларды сатыкка жөнөтө турган болуп, биздин өндүрүштүк ата мекендик товар болуп калат да, булар негизи бизден чыгып атат да. Өзүбүздүн эле жети дубанга жөнөтүп иштесек деген да аябай жакшы ой жорубуз бар. Бала күндөн эңсеген тилегим бир эле өзүм үчүн дебестен, өзгөлөргө дагы көмөк көрсөтүү максатын көздөп, изденүү менен иш жүргүзүп келе жаткан Бермет айым иш баштаар алдында ойлонуп отуруп, фонддун атын кичи уулу Рыскелдинин ысымы менен атап, келечекте ушул уулу кыргыз эли үчүн ак кызмат өтөп, кайрымдуу, боорукер, айкөл, эл журтуна рызкысын чачыраткан элдик инсандардан болсо деп тилек кылат. Менин үй бүлөм ушу 3 кызым бар. 3 кызым экөө турмушта жакшы жашап атат. Бир кызым сыртта иштейт. Анан 2-класста арыз келди, ошо фонддун атынан арыз келди. Жакшы бала болсо экен деп Кудайдан тиленип ошол фонддун атынан болгонбуз. Анан бул эми жардам берүү башкаларды туура эмес эч кандай. Биздики башкачараак да. Биздики ушул жалгыз бой эне катары, мен ушул жалгыз бой энелердин катмарынан чыккам да, элдин аялуу катмарын көрүп өзүм башыман ошол эле жалгыз бойчулукту, ошол эле эгер жалгыз бой эне катары бүт кырдаалдан өтүп келип, анан кандайдыр бир ушул жалгыз бой энелерге, жесир энелерге, оорукчан энелерге бир жардам ретинде ушул бир фонд түзсөм, ушу баламдын атынан колуман келсе жардам берсем деген ниетте да. Анан эле баягы уланып кетти да, баардан кайра идеялар көбөйүп, монтсе мондай болот экен, значит монтип жардам бере алат экен, колуман келет экен деген нерселер менен коштолуп отуруп, анан бир чоң бизде бир фонд пайда болду да. Чоң анан бизге да тилектеш адамдар тилектерин айтып, ойлорун айтып, сенин колуңан келет бермек, ошончолук үндү жеткизгенге да, энелердин үнүн жеткизгенге да колуңан келип турбай сен деген сөздөр шык берип адамга. Анан эми колубуздан келсе, дагы бизде болгон колубуздан келгендердин башын бүтүп, эмнеге жакшы иштерди жасай берсек болбойт деген.
жакшы ниеттер менен. Эми ушул жерден дагы суроо бергим келип турат. Бул сиз мекенчил айырмалар багышлап экен, сиз тааныгандар, чөйрөңүздөгүлөр. Азыркы ажоосту колдоп атат, анан Таластан штаб керек 7 областка штаб ачылып атат дегенде, биринчилерден отуруп ойлонбостон ушул адам биздин Кыргызстанда оңдой азыркы күйүп түшүп аткан жана чек ара маселеси, кунтур маселесин күйүп сүйлөп, мындай адилетсиз жазаланып атканын көрүп, мен мындай негизи аябай ишенген да. Өзүмдүн жүрөгүмдө аябай ишенем, анан ошо мени элди, мен тааныган эл колдойт ушуну деп барып анан бат чечим алып анан бат барып ошол жерден штаб колдоо ачканбыз. Айдан энелерибиз келип колдоп берген, ошо бизди тааныган. Ал кезде азыраак эле анда билбейт эле Таластан. Анан ошол киши колдойт деп мындай аябай уверенно, ишеничтүү барып айтып келгеним эсимде. Келип алып биздин азыркы бул Ош базарында да ишканабыз бар эле, чакан айда иштедик, 3 жыл ачылгандан 3 жыл иштедик. Айда да ошол штаб кылганбыз, колдогонбуз биздин президентти аябай. Мен ойлойм, биздин Кыргызстанды ушул инсаныбыз көтөрүп дайын берсек, только колдоп, анан турушубуз керек да, сагыныбызды кошуп, туура түшүнүп, сабыр менен. Ошондо келерки план максаттарыңыздар кандай? Келерки ошо план максаттарыбыз бар. Биздин чакан бир улуттук кийимдерибизди колго алсак, апаларыбызга, келиндерибизге жакшы улуттук кийимдерди, азыр буюмдарды, улутубуздун када салтын унутпасак, ошол бир чакан секте жалаң улуттук кийимдер тигип, улуттук кийимдер сатылып, буюм тайымдары, төшөктөр, жаздыктар даже десекчи, мурда бизде ушундай кичинекей сек бар эле да. Ушундай нерселер болуп турса, тыгынбай ошону биз сатыкка чыгарып, ошол эле муктаждар иштеп, ошондой кылып турсак деген, ушуну өркүндөтсөк деген планыбыз бар. Анан мурда биз сиз жана бир сөзүңүздү мен жооп бере албай калдым. Эмне кылып сен жардам берчи элең деген сөзүңүздү мен эметип кетип атам да. Основном бизде нан таратчык, биздин нан цехибиз бар эле, чакан. Нандарды сатыкка чыгарып, 5-күнү бекер нандарыбыз кетчи, мүчөлөрүбүз анан кичинекей тигүү цех курганбыз. Аныбыз дагы токтоп калды, ошол эле каражаттын аздыгынан токтоп калды. Ушундай аракеттерибиз болгон. Бирок бул аракеттерди өзүбүз эле тыпырчылап кыла бербей, мындай деңгээлибизди чоңойтуп, мындай келишимдерди түзүп, чоң фонддор мененби кандайдыр бир ушундай жогорулатсак, ушу аялуу катмар жакшы жашаса деген ойда. Сиздер мынакей ушул азыр ушул Садыр Нуркожоевич өзү дагы ушул элдин жашоо шартын жакшыртуу максатында бир жакшы долбоорлор болсо алып келгиле, сунуштарга колдоо көрсөтөлү, жеңилдик менен каражат берип берели деген сунуштар байма-бай айтылып атпайбы соц тармактарда? Ушул боюнча дагы аракет кылып көрөлү. Ошол кезде мен колдоо болуп турган кезде менин Садыр Нуркожоевич менен сүйлөшкөм. Албетте мобилдик телефон менен. Бүт ойлорумду айткам, биздин фонд ушундай кичинекей фонд, өзүбүз эле каржылай беребиз десем, аябай таң калган. Анан келечекте ушундай чакан ишканалар болуп кетип, чоңойтуп жүрөбүз депчи. Анан мен ал кишиге албетте азыркы өлкөбүздүн колуна Кыргызстанды алып, ушундай кризиске батып, тиги ылайга батып калган биздин Кыргызстанды чыгарып аткандан кийин биз дагы турабыз эми, бизге кезек келер, бизге да көңүл бурулар депчи, биз 2 жолу кат жөнөттүк администрация тарабынан жооп келели. Кудай буйрса бизге да көңүл буруп калабы, эми бул передачадан Кудай буйрса сиздер менен эгер көңүл бурулуп калса жакшы. Колдойт деп ойлонобуз, колдойт бизди, кантип колдойт ишенебиз. Биздин жумуш аябай жакшы, жүрөккө жагымдуу. Энелерге да бул жалаң ошол жалгыз бой энелерге. Аталган фонддун дагы бир мүчөсү Элнура Акматова мектеп жашындагы уул кызынан дагы 19 жаштагы улуу баласы төрүлгөндөн буту баспай, коляскада отурган тынчтыктын келечегинен тынчсызданып кабатыр болорун айтат. Батирде турган ушул кыйын күндөр артта калып, Берметайымдын жардамы менен Кудай буйрган күнү менчик үйгө ээ болорбуз деген үмүттө турган чагы. Бул бала 19-га чыкты. Баса албай ушу кичинекей кезинен бери эле татыспыз. Муктаждыгыбыз ушу үй жагы эле бизге аябай зарыл болуп турат. Квартирада турабыз, өзүбүз условиясы жок эле квартирада. Жайкысынга анча неме болбойт, эми кышкысына өтө кыйын болуп кеткен да. Условиясы жок ал жерде.
Ошондо сизге мындай мамлекеттен келди жардамдар барбы? Балдарга пособие аласызбы? Балдарга жок, бул экөөнө пособие албайм. Тиги баланын өзүнүн эле акчасы бар. Канча алат өзүнө ошондо? 8 миң. Ошентип энелердин эртеңкиси үчүн кам көрүүнү максат кылган коомдук уюмдун орночу калып, курулуш ишин баштап койгон ошол ордун жеринде көрүп, ошол аймактан сөз учугун улантууну эп көрдүк. Бул курулуп калса эгер биз 3 этаж кылсакпы деп атабыз да. 3 этаж кылып, асты 15, үстү 15, эки этаж, анан үстү мансард кылып жаап. Проекция чийилгенби? Ооба, чийилген, проектisi баары чийилген. Момундай кылып ташнака кылып баарына чыгарганбыз. Сметаларын да эзептегенбиз 2 жыл мурун. Бирок 2 жыл мурункудай болбой калбады. Строй материалдардын баары кымбаттады. Анан 7 дуан боюнча деп атпайлыкпы? Ошо 7 дуандагы бизде даже бермет, биз бир комната үйгө жашасак болот эле. Мондай квартира албай картайганда деген энелерибиз бар да. Ошол 7 дуандагы 7 энеге фекер киргизели, калганындай кичине багы эми биз эгер аны биз кичине пайыздык акча бөлүнүп алып калсак, биз аны кайра төлөшүбүз керек өкмөткө деп, калганы ошо чыгып кете турган бир чакан бир өздөрүнүн төлөй ала турган төлөмдөрүнө жараша кылып койсокпу деген ойлор болуп атат. Азыр ойлор болуп атат ужечи. Эгер бизге ушу муктаждарга силер киргизет экенсиңер деп бизге анда акча, строй материалдар кенен бөлүнүп калса, анда бул энелерди биз эч кандай акысыз эле ошол 30 энекени киргизүүгө даярбыз да. Эч кандай албай. Ушундай. Эгерде ошо мамлекеттик деңгээлде колдоо боло турган болсо, сиздерге кайсыл жагынан, финансылык жактан колдоо болсо деген ойдо болуп турат. Биз основном финансылык жактан, анан строй мындай курулуш материалдар жактан основном. Эки жактан тең эле керек экен да, карап көрсөк. Эгерде ошо мамлекеттен сырткары дагы колдоо көрсөтүп аткан тараптар бар да. Мисалы, мен моундай долбоорум бар эле, кайрымдуулук кылат элем, жардам берет элем дегендер бар. Ошондой болуп калса, сиздерге кайрылса кабыл аласыздарбы? Ооба, кабыл алабыз. Мына биз быйыл баштадык, уже баягы сиздер менен иштешип баштадык да. Эми массалык маалымат каражаттарга айтып атабыз. Бизге андай компаниялар, андай фирмалар, жеке өздөрү ушул апаларга 7 дуандан апалар кирет экен. Значит, бул апалар энебиз, эне деген кандай энелерди көрүп атпайлыкпы? Энелер кайыр сурабаса экен, энелер ыйлабаса экен, энелер ыйлактабаса экен. Баарыбызда эне бар дегендей да. Ошол жардам беребиз деген эгер боорукер инсандар болсо, болот, эшигибиз ачык, счетторубузду көрсөтөбүз. Бизде комиссия бар. Ошонун негизинде ар бир бизге эгер берилип калган акчалар болсо, ар бир отчет менен болуп турат. Атаганат, келерки кышка чейин эптеп дубалын тургузуп кирип алсак гана деп күнүгө айланчыктап, ушул жерге бир келген энелердин бири Айтылуу Исхак Разаковдун окуучусу экен. Мен мына Бермет менен 19-жылдан бери иштеп келе жатабыз. Бермет өзү таластан болгону менен 7 дуанынын кызы. Ошо 7 дуандагы үйү жок, жалгыз бой энелер кыйналып, ал майыптар кыйналып жүргөндүктөн бул көп сооптурук иштерди жасап жүрөт. Бирок акырында ушулардын аябай тынчы кетип, квартирадан квартирага жүрүп кыйналгандыктан ушу соопчулук кылып, кайрымдуулук, Ырыскелдик кайрымдуулук коомунун атынан үй салууга аракет кылды. Бирок азыркы заманда канчалык аракет кылганы менен акыры каражатка барып токтолуп атат. Эми биз айрым бир шарты келгендер кичине бир жардам кылып, көптөп көмөктөп ушу үйдү бүтүрүп алалы десек, мына базар экономика байланыштуу, баардык ишибиз чала болуп калды. Эми мен бул Берметти ушунчалык аракет кылып, жигиттер кылбаган ишти кылат. Ичкен ашын жерге коюп, анча-мынча ооруганга карабай, ушул үйлүү болуп калсын, ушуларды киргизейин деп атат. Бул жак айыл өзү Калыс Ордо, Алтын Казык, анан Жаш Канат деп бөлүнүшөт экен да. Биз Жаш Канатка карап атабыз да. Ушул жердеги адамдардын баары эле жашоо турмушу өтө оор, кыйын акыбалда да карап турсаң. Анан ушуларга бир келечекте баягы магазин менен кошо дагы бир бөлмө кылып, ошол жерден кийим, азык-түлүктү баягы жарандарыбыз, сооп ала турган жарандарыбыздын жардамдарын таратуу, өзүбүздүн жардамдарын таратуу ушул Өтө муктаждарга, өтө муктаждарга, соода түбүндөр ушундай СОС проект боюнча салып алсак деген да пландарыбыз бар да. Акысыз камсыздоо жагында ойлонуп турасыңар. Ооба, основном ошо да.
Бияк иштелип турса, бул жагынан акысыз камсыздоо үй бүлөлөргө аялуу, ушунчалык аялуу катмардагы үй бүлөлөр болот. Ошолорго таратуу жагында ойлонуп атабыз да, ошол жагы иштей берсе деген биздин максаттар бар. Кудай буйрса. Эморги ушул сиздер тараптагы айыл өкмөткө кайрылып көрдүңүздөрбү? Ошол кандай карайт экен сиздердин ушундай сунуштарыңыздарды? Биздин айыл өкмөтү азыркы бул жердеги айыл өкмөтүбүз документтерин чыгаруу менен алек болушуп атат да. Булар азыр али боло элек бизге мындай жардам берүү жагынан, эмне жагынан өздөрү да мындай азыр өздөрү да жардамга муктаж экен да. Ошон үчүн биз ойлойбуз биргеликте, ынтымакта баарын кылсак, бири-бирибизге баарын жакшы болот деп ойлойбуз да. Кудай буйрса баары болот деп ойлойбуз. Эне үйдүн куту демекчи, кылым караткан кыргыз элинде ар бирине камкордукка алынса деген чакырык менен иш жүргүзүп келе жатышкан Кыргызстандагы Ырыскелди коомдук фондунун ишинин илгерилешине көмөк көрсөтөм деген атуулдарыбыз бар экенине ишеним артып, алар үчүн ак батасын арнап отурушкан энелердин кайрылуу сөзү менен көрсөтүүбүздү аяктасак. Ушундан пайдаланып Садыр Нуркожоевич бизге баш бергенине өтө ыраазыбыз. Алладан тилеймин ушу жетекчисинин ою аткарылып, элин өзү айткандай, тилеген максатында аткаргандай бай мамилетке айландырып, мына бизге окшогон муктаждыктардын жеңилдик берип, анан атайын иштейм, элим үчүн кан көрөм деген берметте татыктуу кыздарыбызды кичине колдоп, жардам берип кетет деген үмүттө атайын ушу теле студиядан келген кыздарга мен кайрылып жатам. Урматтуу замандаштарым, урматтуу биздин кыргызымдын боорукер инсандары, ишкерлери, ошондой эле албетте биринчи очередте мен өкмөткө, биздин президентибизге кайрылам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизде иш кылам деген бизге окшогон инсандарды колдоп, ушундай проектлерибизди колдоп берсеңиздер, биз ушундай бир жакшы самалыктарды кылып, киргизип, үй жокторду акырындык менен ушундай иштерди көбөйтө берели колубуздун келишинче. Эгер бизге мындай аз өлчөмдөгү пайыздык жанагы бөлүнүп аткан кредиттерди туура бизге таамай бөлүп берсеңиздер, биз ушундай бир иштерди кылып, көрсөткүчтөрдү көрсөтүп берели, анан кийин, конечно, аны кайтарып да бергенди аткарабыз, Кудай буйрса. Эми көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет. Убагында Исхак Разаковдун кыздардан кадр керек дегенде, Нурбек кыргыз орто мектебинин алдындагы кыздар интернатында окугам. Мен ушунчалык бул баланын ошо Разаковга таң калам да, 7-8 кыздары эмнени каалайт? Ошолордун келечекте кадр болуп калсын, кыздардан кадр болуп калсын деген саясаты менен менин катарымда 150 кыз окуганбыз. Бардык райондордон чогондон кыз келип. Ушул убакка чейин. Эми муну айтканымдын себеби ушу эме Садыр Жапаров, Исхак Разаковга таза иштеймин, элиме кызмат кыламын, ак иштейм, туура иштейм дегенинен ушу атайы кирип ушу сөздү айтмакпыз да энелердин артынан. Бирок ушу моменттен пайдаланып айтып коеюн. Садыр, Кудай кааласа сенин ишиң алдыда. Ушунча кыйналып жүргөн апалар намазын окуп, розосун тутуп, ушу Алладан саңа ишиңе ийгиликти каалап тилеп отурабыз. Кудай кааласа ишиң ак, элиң ак иште, ак жүр, туура иште. Туура иштеп атасың, колдойм саясатыңды. Ал эми мына Мекенчилик партиясынын дагы ушул баягыдай президенттик шайлоо болгондо колубуздан келишинче жакшы иштерди, жакшы сөздөрдү элге айтып, бермет менен кошо жүргөнбүз. Айланайын, ишиңе Кудай ийгилик берсин. Ушу апаларды колдоп, ушу зарыктырбай, ушу үйүнө жакынан жардам бергин. Бирок аракет кылдык. Азыркы базардын экономикасында бул биздин берген кичине акчабызга эчке келбей калды. Мына чала боюнча туруп калды. Ушуну жалпы ушу коомчулуктан, мына ушундай бир кайдыгер баягыда кайрымдуу адамдардан өтүнөбүз, суранабыз, ушуга жакынан жардам берсеңиздер. Көбү инвалидтер. Анан жалгыз бой энелер. Эми ушулардын бир өтүнүчүн аткарсаңар, Аллахым силерди дагы ишиңерди бир жагынан алдыга жылдырар. Рахмат ишиңерге.